Саламатсыңар балдар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы информатика жана маалымат. Сабактын максаты балдар, биринчи бул информатика илими жөнүндө түшүнүк аласыңар. Экинчи маалыматты жана анын касиеттерин окуп үйрөнөсүңөр. Үчүнчү маалыматтын берүү формасына жараша түрлөрүн биле аласыңар. Жана маалыматтын кабыл алуу ыкмаларына жараша түрлөрүн окуп үйрөнөсүңөр. Анда балдар жаңы темага кирүүдөн мурда өтүлгөн темаларды кыскача кайталап өтөлү. Биз мурдагы сабакта коопсуздук техникасы деген тема өткөнбүз. Демек ошол теманын ичинен 4 суроо. Биринчи бул көз менен монитордун ортосундагы аралык канча болуш керек балдар? Эстедикпи? Бул 50-70 сантиметр болушу керек. Жакындаштырып айтканыбызда колуңарды сунгандагы аралык сакталышы керек. Экинчи, үзгүлтүксүз иштөө убактысы канчага барабар компьютерде? Бул компьютерде үзгүлтүксүз 20 мүнөттөн ашык иштөө мүмкүн эмес. Үчүнчү, көзгө жасалчу көнүгүүлөр жөнүндө айтып бергиле. Бул компьютер менен иштегенде негизинен көзүбүз эмне болот? Чарчап көзүбүзгө жүк келет. Демек ошон үчүн бул көзгө улам көнүгүүлөр жасап туруш керек. Ал үчүн эмне көзүбүздүн карегин оңдон солго, солдон оңго, өйдөдөн ылдыйга жана саат жебесине каршы жана сааттын жебеси аркылуу айландырып көнүгүүлөрдү жасашыбыз керек. Төртүнчү, компьютерде отурганда буттун жана колдун жайгашы кандай түрдө болуш керек? Компьютерде отурганыбызда бутубуз эмне болуш керек? Тик бурч түрүндө жайгашыш керек, жана чыканагыбыз да тик бурч түрүндө болушу керек. Анда балдар жаңы темага киребиз. Биринчи бул планыбыз. Биринчи информатика илими жөнүндө кыскача түшүнүк алабыз. Экинчи планда маалыматтын касиеттери, үчүнчү планда маалыматтык процесстер жөнүндө, төртүнчү маалыматтын берүү формасына жараша түрлөрү, бешинчи маалыматтын кабыл алуу ыкмаларына жараша түрлөрү, алтынчы сабакты бышыктап жыйынтыктайбыз. Жана ошол сабакта колдонулган терминдик сөздөр же болбосо түйүндүү түшүнүктөр. Анда балдар, биринчи бул информатика илими жөнүндө кыскача түшүнүк. Эми балдар, информатика бизге биринчи жолу кирип атат. Демек информатика бизге эмнени үйрөтөт? Бул информатика деген бул маалымат алуу, берүү, иштеп чыгуу жана сактоо ыкмалары жөнүндөгү илим экен. Демек, бул информатика эмне менен иштейт экен? Негизинен эмнени үйрөтөт экен? Маалыматты жана алардын касиеттерин жана информациялык иш-аракеттерди же болбосо процесстерди окутуп үйрөтөт экен. Силер бул кыскача аныктаманы билсеңер жетиштүү балдар силер үчүн. Экинчи планга келели. Маалыматтын касиеттери. Эми карагыла балдар, маалымат деген бул ошол бизди курчап турган чөйрөдөн бизге берилген бардык кабарлар. Бул маалымат болуп эсептелет. Эми ошол маалыматтар кандай касиеттерге ээ болуш керек? Ошол маалыматтар биринчи бул аныктыгы. Демек ошол бизге берилген информация эмне болуш керек экен? Анык болуш керек экен. Экинчиси түшүнүктүүлүгү. Түшүнүктүү ошол информациянын эң негизги касиети бул түшүнүктүүлүгү. Ошол сага берилип аткан информация же болбосо сен бирөөгө берип аткан маалымат эмне? Түшүнүктүүлүк касиетине ээ болуш керек. Кийинкиси толуктугу. Толуктугу бул карагыла, эгерде балдар силерге кандайдыр бир маалымат толук жетпей калса, кандайдыр бир бөлүгү гана уксаңар, ал эмне кыласыңар? Ал маалымат жөнүндө толук түшүнүк ала албайсыңар, жана ал маалымат жөнүндө эч кандай бир чечим чыгара албайсыңар. Ошон үчүн маалымат эмне болуш керек экен? Толук болуш керек экен. Кандайдыр бир ошол маалымат жөнүндө чечим чыгара билишиң үчүн. Кийинкиси тактыгы. Демек бул маалымат бизге берилген жана биз берген маалымат эмне болуш керек экен? Так болушу керек экен. Андан кийинкиси заманбаптыгы же болбосо актуалдуулугу. Актуалдуулугу деген жөнөкөй тил менен айтканда ошол информация жаңы, мисалы бүгүнкү информация 1-3 жылдан кийин мисалы ал актуалдуу болбой калат. Кээ бир маалымат бар, 1 сааттан кийин ал эмнесин жоготот? Актуалдуулугун жоготот. Ошол убагында гана ал эмне? Биз үчүн актуалдуу. Демек маалыматтын дагы эмне? Негизги касиети бул актуалдуу болушу керек экен.
Түшүндүк балдар, эң негизги касиеттери, мындан башка касиеттери да бар, бул эң негизгилери. Демек ушул 5 негизги касиетин билип алышыңар керек. 3 план маалыматтык процесстер. Эми процесс деген балдар эмне? Процесс деген ошо маалыматтардын үстүнөн жүргүзүлгөн иш-аракеттер. Ошо маалыматтарды эмне кыла алабыз биз? Кандай иш-аракеттер жүргүзө алабыз ошо маалыматтардын үстүнөн? Биринчи бул маалымат алуу процесси. Эми маалымат алуу кандай түрдө ишке ашат? Бул мисалы биз фильм көрсөк, кандайдыр бир кино көрсөк, же болбосо китеп окусак, эмне алабыз? Маалымат алабыз. Же болбосо балдар, маалымат алганда мисалы сыртка чыкканыңарда силер автоматтык түрдө эмне аласыңар? Маалымат аласыңар. Себеби мисалы күн чыгып ысык болгондо, демек күндүн ысыктыгы жөнүндө маалымат алдыңар. Же болбосо эшикте жамгыр жаап атат, сен жамгыр жаап аткандыгы жөнүндө эмне денең сезди, көзүң көрдү, сага автоматтык түрдө эмне кылды? Маалымат келип түштү, же болбосо маалымат алынды. Кийинкиси маалыматты иштеп чыгуу. Маалыматты иштеп чыгуу бул ошол кабыл алган маалыматыңарды өзүңөрдө кандайдыр бир ошону кабыл алып, жана анын негизинде ага реакция жасоодо, мисалы маселени чыгарганда силерге мугалимиңер эмне кылды? Ошол маселенин чыгарылыш жолун берди, силерге түшүндүрдү, силер аны алдыңар. Жана ошол алынган маалыматтын негизинде силер эмне кылдыңар? Маселени чыгара билдиңер. Же сүрөттөрдү боёо ыкмаларын үйрөттү, силер сүрөттөрдү боёй билдиңер. Демек бул маалыматты иштеп чыгуу болуп эсептелет. Кийинкиси маалыматты берүү. Биз маалыматты, эгерде силер кандайдыр бир теманы мугалимиңерге кайра айтып берген учуруңарда силер эмне кыласыңар? Маалыматты берүү. Же болбосо досторуңарга кандайдыр бир окуган китебиңер жөнүндө айтып берсеңер, бул маалыматты берүү. Бирок балдар, маалыматты берүү процесси сөзсүз эки тараптуу ишке ашыш керек. Себеби силер берген маалыматты эмне кылыш керек? Кайсы кандайдыр бирөө алыш керек, алуучу дагы бул жерде сөзсүз болушу керек. Андан кийин маалыматты сактоо. Маалыматты сактоо, мисалы силер эрежелерди улам жаттайсыңар. Мисалы бул мээңерге эмне болот? Сакталат демек. Бул сактоо процесси. Мисалы үй тапшырманы күндөлүгүңөргө эмне кылып койсуңар? Жазып койсуңар. Бул дагы маалыматты сактоонун бир жолу болуп эсептелет. Түшүндүк балдар, бул маалыматтык процесстер боюнча болду. Демек, маалыматтык иш-аракеттер булар маалыматты алуу, берүү, сактоо жана иштеп чыгуу. Бул эң негизги иш-аракеттер. Мындан башка иш-аракеттер да бар. Мисалы маалыматты издөө, маалыматты таркатуу жана башка. Биз 4 негизгини билип алсак, азырынча силерге жетиштүү. Анда балдар 4-чү планга келели. Маалыматтын берүү формасына жараша түрлөрү. Эми балдар, маалыматтар кандай түрлөрдө бизге берилет, Ошонун дагы эмнеси бар экен? Түрлөрү бар экен. Муну маалыматтын берүү формасына жараша түрлөрү дейт экенбиз. Демек бизге кандай түрлөрдө берилет маалымат? Сандык түрдө берилет, Сандык мүнөздөмөлөр, сан, салмак, аянт жана башкалар бул сандык түрдө берилет бизге. Мисалы силер математикаңарда негизинен ал жерде эмне? Сандар катышкан маалыматтар, Кийинкиси текстик. Бизге бул китептерибиз баарыбыз негизинен эмне? Текстик, Бул алфавиттик, санариптик формада жазылгандар. Демек биз китептерибиз да өзүнчө бир текстик формада берилиши мүмкүн. Же болбосо электрондук кандайдыр бир текстик маалыматтар дагы берилиши мүмкүн. Кийинкиси үндүк. Үндүк деген бул биз билген музыкабыз, сырттагы мисалы чымчыктардын сайраганы, машиналардын үнү, булардын баары эмне кылат? Үндүк информацияга кирет. Же болбосо үндүк маалымат бизге үн түрүндө берилип атат, Мисалы кандайдыр бирөө сага сүйлөп маалымат берип атса, сен аны эмне кылып атасың? Үн түрүндө кабыл алып атасың. Бул үндүк маалымат. Кийинкиси графикалык жана видео. Графикалык түрүндө берилген бул сүрөттөр, схемалар,
же болбосо карталар жана ошолордун биригишинен бул видеолор келип чыгат. Бул биздин бардык ошо жакшы көргөн мисалы мультфильмдер, башкалар ушулар булар видео форматындагы же болбосо видео формасындагы маалыматтын бир түрү болуп эсептелинет. Бул демек бизге ошо маалыматтын берүү формасына жараша берилген түрлөрү болуп эсептелинет. Демек эң негизги канча 4 түрү бар экен: сандык, текстик, үндүк, графикалык жана видео. Эстеп калгыла балдар. Анда 5-планга келели. Эми маалыматтын кабыл алуу ыкмаларына жараша түрлөрү. Эми балдар карагыла, биз маалыматтарды ар түрдүү органдарыбыз аркылуу кабыл алабыз. Мисалы дейли, көрүү аркылуу, көзүбүз аркылуу кабыл алынган информацияны кулагыбыз аркылуу мисалы кабыл алышыбыз мүмкүн эмес. Ар бир өзүнчө кабыл алуу органдарыбыз өзүнүн түрүнө жараша информацияны эмне кылат? Кабыл алат. Алар кайсылар? Көрүү. Ал визуалдык болуп эсептелинет. Көрүү аркылуу, мисалы сыртка чыктың, эмне кылдың? Жап-жашыл дарактарды көрдүң. Сага эч ким эчтеке айткан жок, көрдүң, сразу сен эмне маалымат кабыл алдың. Жап-жашыл мисалы бак экен деген маалымат. Бул демек визуалдык информация. Угуу органдары аркылуу кабыл алынган информациялар булар аудио информациялар болуп эсептелет, же болбосо аудио маалыматтар. Бул кулак аркылуу кабыл алынган. Кийинкиси жыт сезүү. Жыт сезүү мурун аркылуу кабыл алынган. Мисалы кандайдыр бир жыттын аябай жагымдуу жыт экендигин эмне мурун аркылуу кабыл алып, бизге ал эмне маалымат алынды, кабыл алынды. Даам сезүү аркылуу, бул тил аркылуу, даам сезүү аркылуу, мисалы кандайдыр бир тамактын таттуулугун же ачуулугун даам сезүү аркылуу эмне кылабыз? Ошол тамактын ачуу экендиги жөнүндө сен эмне кыласың? Маалымат аласың. Жана кийинкиси туюу, бул болсо тактилдик болуп эсептелет. Тактилдик кандайдыр бир нерсени кармаганда, жумшак экен, же болбосо катуу экен деп эмне кыласың? Автоматтык түрдө силер ошо кармаганда эле эмне болот? Силерге маалымат келип түшөт, же болбосо маалымат кабыл алынат. Демек бул тактилдик болуп эсептелинет. Эми балдар, силер өзүңөр дагы ар бир ушул кабыл алуу органдарыңарга жараша мисалдарды келтирсеңер болот. Демек 5 түрү бар экен, маалыматтын кабыл алуу ыкмаларына жараша 5 түрү бар экен. Бул көрүү аркылуу кабыл алынган визуалдык, угуу аркылуу кабыл алынган аудио маалымат, жыт сезүү аркылуу жана даам сезүү аркылуу жана тактилдик кармап көрүү аркылуу же болбосо туюу. Түшүндүк балдар? Анда балдар жыйынтыктуу бышыктоо демек биз эмнени үйрөндүк? Информатика деген. Информатика бул демек маалыматты алуу, берүү, иштеп чыгуу, сактоо жөнүндөгү ыкмаларын үйрөтүүчү илим экен. Демек бул маалыматтын касиеттери бул анык болушу керек экен, түшүнүктүү, толук, так болуш керек экен жана актуалдуу болушу керек экен. Маалыматтык процесстер жөнүндө үйрөндүк. Бул маалымат алуу, маалыматты иштеп чыгуу, сактоо жана берүү процесси негизги иш-аракеттер булар. Жана маалыматтын берүү формасына жараша 4 түрү бар экен: сандык, текстик, үндүк, графикалык. Жана маалыматтын кабыл алуу ыкмаларына жараша 5 түргө бөлөт экенбиз. Анда балдар, сабак түшүнүктүү болгон болсо, силерге тапшырма бул жерде. Демек бул 7 суроого жооп бергиле балдар. Ушул жогоруда айтылган маалыматтардын ичинен эле ошол суроолорго жооп тапсаңар болот. Бул мисалы биринчи, адам маалыматтын төмөнкү түрлөрүн алган сезүү органдарына аталат. Даамдоо. Бул кайсы орган аркылуу кабыл алынат? Бул тил аркылуу кабыл алынат, даамдоо. Жыт сезүү бул мурун аркылуу. Бул ар бирине өзүңөр эмне кыласыңар? Жооп бересиңер. Мисалы 5-чи компьютердик оюн процессинде маалымат менен кандай иш-аракеттер аткарылат? Компьютердик оюн процессиңерде мисалы силер эмне кыласыңар? Бул жерде кайсы силерге органдарыңар катышып атат ошол маалымат процессине? Мында көрүү органыңар катышып атат, угуу органыңар ошол эле учурда
тактилдик бул мышканагер баягы кармоо аркылуу мисалы тактилдик деле катышып атат. Бирок негизинен көрүү жана угуу эң негизги бул визуалдык маалымат болуп эсептелет. Мисалы компьютердик оюндар деле ошол суроолорго демек жооп беребиз. Анда балдар сабак түшүнүктүү болгон болсо, балдар кийинки сабакта жолугушканча.